Азыркы учурда 12 жылдык билим берүүгө көчүү коомчулукта бүйүр кызыткан талкуунун чордонунда турат. Анын канчалык зарылчылыгы бар? Бир канча жылдан бери келаткан мектепти өзгөртүүнүн деги кажети барбы? Ушул учурда билим берүү тармагын жаңылоо ошончолук зарыл беле? Керек деле жок дейм. 12 жыл. Анткени 11 жыл окуса деле жетиштүү деп ойлойм. Мүмкүн бир убакта керек болор, бирок бүгүн керек эмес ал бизге. Каршымын деп да айта албайм, ошол идеяны колдойм деп да айта албайм да. Ким билет эми, убакыт көрсөтөт, кайсысы жакшы. Жакшы эле нерсе го дейм. Колдойм. Жогоруда көрүнүп тургандай, пикирлер ар кыл, ар түрдүү. Ал эми учурда 12 жылдык билим берүү модели 150дөн ашуун өлкөдө ийгиликтүү иштеп жатканын билесизби? Эмесе, чогуу талдап көрөлү. Биздин балдар альфа муунун өкүлдөрү. Ал көп изилденген эмес. Бул муун жаңы технологиялардын тилин жакшы билет. Тез ойлонот жана өзгөрүүлөргө бат көнөт. Билим берүүдө эски ыкмалар иштебей калган учурда алардын көңүлүн кантип имерүү керек? А балким аларга башкача мектеп, башкача окутуу усулу, жаңы билим дүйнөсү керек чыгар. Дал ушундай жүйөлүү себептерден улам Кыргызстан мектептин 3 баскычтуу жаңы моделине өтүүдө. 11 жылдык билим берүү моделинде балдар мектепке 7 жаштан тарта барчу. Ал эми 12 жылдык окуутууда мектепке даярданган 0-класс 1-класс деп аталат. Балдар мектепке 6 жаштан бара баштайт. 12 жылдык мектепти бүтүргөн баланын жаш курагы өзгөрбөйт. Мектепти мурдагыдай эле 17 жашында бүтөт. Бирок окуучуга болгон окуу жүктөмү кыйла азаят. Ошону менен катар спорт, чыгармачылык, дагы башка кесиптик гөнүмдөрдү өнүктүрүүгө көбүрөөк убакыт болот. Окуу жылдары эле эмес, мектептин өзү, мугалимдер жана окутуу ыкмалары дагы өзгөрөт. Жаңы модель бул жумшак гөндүмдөрдү өнүктүрүү, бала бакча менен мектептин ыраттуу байланышы, заманбап технологияларды жакшы өздөштүрүү, ар бир бала үчүн бирдей мүмкүнчүлүк. Жаңы модель балдар үчүн заманбап жана кызыктуу мектеп. Бул бир жашоого жетчү билимден өмүр бою окуу, тынымсыз өнүгүү. Максат ар баланын жолун, талантын ачуу, жигердүү, мекенчил, лидерлик сапаттагы жана жогорку адептүү жаранды тарбиялоо. Келечек муундун талаптары такыр башка. Биздин эски системадан айырмаланат. Мына биз өтөбүз деп турган алдыдагы 12 жылдык мектеп мына ошого жооп бере алат. Эң башкысы окуучуга окуу кызыктуу болсо, эгерде мектеп балдардын жөндөмдүүлүгүн ачып берүүгө жардам берем десе, анда мен мындай өзгөрүүлөргө макулмун. Эгерде сабактар кызыктуу өтүлсө, өзүң эле окугуң келет. Андан тышкары спортторго, ийримдерге, коомдук иштерге кызыгууң артат. 12 жылдык мектепке көчүү процесси 2025 жылдан башталат. Жаңы окутуу модели акырындык менен жаңы программалар, усулдар, ыкмалар жаңы окуу китептери аркылуу киргизилет. Улуттук билим берүүнүн жаңы модели биздин балдарыбызга, неберелерибизге, келечегибизге, Кыргызстандын дүйнөдөгү атаандаштык күчүн арттырууга салынган инвестиция. Ошондо гана өз жоопкерчилигин түшүнгөн, өлкөнүн келечегин кура турган чыныгы кыргыз жаранын калыптандырабыз. Жаңы системага өтүүдө албетте жалпы мугалимдер менен ата-энелердин, бүткүл коомчулуктун колдоосу абдан маанилүү. Биз баарыбыз бириккенде гана өз дүйнөбүздү өзгөртө алабыз. Бар бололу, бир бололу. Алдыңкы өлкөлөргө тең бололу. 12 жылдык билим берүү алдыга карай ишенимдүү кадам. Билимдин ажайып дүйнөсүн жаңыча ачуунун учуру келди.